Негизи билим берүү тармак чындыгы айтсак, бул көп жылдан бери көйгөйлүү бир тармак болуп калды биз үчүн, мамлекет үчүн. Ошондуктан айтсак көйгөй көп. Мен ойлойм, негизи бүгүнкү биздин жыйыныбыз ошол билим берүү тармакка кандайдыр бир жардам берүү, же кандайдыр бир чечимдер менен, токтомдор менен биринге багыттасак. Себеби бүгүнкү мезгилде кээ бирки министрлер негедир ушу парламенттен качат да. Негедир бизди өзүнчө башка бир ажыдарыдай көрөт да. Коркушуу эле. Мен ойлойм, бул туура эмес. Бүгүнкү күндө бийликтин 3 бутагынын бир бутагы бул Жогорку Кеңеш. Мыйзам чыгаруу орган. Ошондой эле ошо мыйзамдарды аткарылышын көзөмөлдөө. Ошондуктан сиздер наоборот келип бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей бүт көйгөйлөрүңү айтышыңар керек. Бул ушундай мезгилде мыйзамдарды өзгөртөбүзбү, же бизде кандайдыр токтомдорду чыгарабызбы, ошо өкмөт менен биргеликте ушул тармакты өнүктүргөнгө, көтөргөнгө бир өзүбүз салымыбызды кошолу деп турабыз. Себеби бизде парламенттик площадкада көптөгөн эл аралык биздин межпарламенттик ассамблеяларыбыз бар. Ошол эле ОБСЕ, ПАСЕ, ошол жерге барганда ушундай маселе көп көтөрүлөт. Кандайдыр бир гранттар боюнча, же кандайдыр бир жардамдар боюнча биз иштешкенге ар дайым даярбыз. Бирок силер ошолорду бизге алып келип толук кандуу айтып турушуңар керек. Биз билип атабыз, түшүнүп атабыз. Бул жерде айтсак, аны бүгүн өзүңөр чече албайсыңар. Бул жерде комплексный подход болуш керек. Мына өзүңүздөр карагыла. Бир эле мисал, бүгүнкү күндө шаарларда, чоң шаарларда эмне өнүгүп атат? Частный мектептер, частный бала бакчалар. Себеби алар шарттар түзүп атат. Көптөгөн мугалимдердин айлыктарын 50 миңден кем эмес алып келип төлөшөт. Ошондуктан баардык ушакка кетип атат. Ата-энелер ошого даяр, канчалык кымбат болбосун, ата-энелер балдарына жакшы билим алып берейин деп ошо акчалар төлөп, ошо мектептерге берип атат. Себеби бир класста 15тен ашы бала окубайт. Ар бир мугалим, ар бир балага ошо предметти мээсине куюп койгонго кандай бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт аларда. Мына бул жерде туура айтып кетти биздин кесиптештер, коллегаларым. 50дөн 40тан бала окуганда кантип билим бере алабыз, кантип жеткизе алабыз? Баары жок проблема бүгүнкү күндө каражатта. Мына өкмөт өзүнүн кабинет министри токтому менен жакшы токтом чыгарды. Бүгүнкү күндө государственный частный партнерство барайлы деди. Биздин мүлк фондунда турган имараттарды бергиле дейт ишкерлерге. Биргеликте мектептерди ачсын частныйлар дейт. Аким мэрлерге айтып атат, өкмөттүн жерлери бош турса бергиле, трансформация кылып берели, ошол жерге частный мектептер салынсын, частный бала бакчалар салынсын. Билим берүү тармакка биз ошо менен жардам берели деп. Себеби бүгүнкү күндө эмнегедир көбү ушу жеке менчик мектептерге багытталып калган да ата-энелер. Себеби ал жерде бүт шарттар бар. Ошон үчүн бул боюнча мен ойлойм, биз биргеликте тыгыз иштешибиз керек. Анан мен суроо өтсөм, мына бул жерде жакшы айтып кетти. ОРТ боюнча бизде жылына бюджет багытта көптөгөн биз студенттер окуп кеткен да. Анан ошолор кайсы адистиктерге өтөт ошо бюджет тарабына окутулгандар? По какому направлению? Данияр Эрмекович, бул жерде педагогикалык адистиктерге негизи ошо гранттык. Жылына бизде канча педагогикалык багытта бүтүрүүчүлөрүбүз бар? Жылына негизи канча бир 2 миң. Азамат Багдадович. Азыр. Быйылкы жылда 1,5-1,600. Рахмат, мына азыр айтып кетпеди, 900гө жакын биздин мугалимдер жетишпей атат деп. Анда биз бюджеттен каражаттарды ушуларга жумшап 1,5-1,600 студенттерди бүгүн адистерди окутуп бүтүрүп атпыз да. Аларды кандай бир программалар жокпу, ошолду кайра алып барып, ошол узак айыл жергелерин барып иштеп бергиле, мурункудай эле 1 жыл, 2 жыл деп мындай бир обязательстволорду бербей атасыздарбы? Бул көптөгөн жылдан бери обязательствосу бар. Азыркы учурда ошо 3 жыл иштеп бериш керек. Сөзсүз диплом алыш үчүн. Негизи бул жерде түшүнүктүү, бул жерде биз тыгыз иштешибиз керек экен. Анан мына азыр карап көрдүм да, биздин фракциябыздын чечимде негизи ушу депутаттардан түшкөн сунуштар болуп атат да. Сиздерден бир дагы сунуш келбептир да. Ушундай да келип атканыңыздарда билесиздер да, чечим чыгат.
фракциянын чечими өкмөткө берилет, өкмөт ошону аткарыш керек. Ушундай жерлерде өзүңөр келип алдын ала кандай көйгөйлөрүңөр бар, кайсы нерсени силер бүгүнгү чече албай атасыздар өкмөт менен. Ошондой да айтсаңыздар, биз деле ошо жазуу түрүндө берсеңиздер, биз ошо жазуу түрдөгү берген сунуштарыңарды эске алып, өзүбүздүн чечүүбүзгө киргизгенге бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошондуктан мен суранып келет, Уланбек Эсенбекович, сиз ошо профильный комитеттер менен, фракциялар менен тыгыз иштешиңиз керек. Бүт көйгөйлөрдү айтып, ошолду чече албасаңыз бизге алып келгиле. Биз ону мыйзам талаасына салабызбы, же кандайдыр бир чечимдер менен, сүйлөшүүлөр менен ошол багытка силерге көптөгөн жардам беребиз. Мына азыр мен кесиптик лицейлер боюнча бир жакшы маалымат уга албадым. Могул жерде сиз айттыңыз, быйылкы жылга 10 лицейди ремонтко биз киргиздик деп. Мен ойлойм, бул грант менен келген акчалар да. А негизи бюджеттен бүгүнкү күндө ошо кесиптик тармакка кандайдыр бир көңүл бурулуп атабы? Азыркы учурда мына кесиптик лицейлер боюнча айрым адистиктерге ошо 3 жылдан 2 жылга чейин мөөнөтүн, даярдоо мөөнөтүн кыскарттык. Себеби ошол эле повар, чаштарач, тиги обувщик адистиктерди кыска мөөнөттө даярдасак болот экен. Ошол мамлекет тарабынан бизге ошо лицейлерге кылган көзөмөл. Андан тышкары ошо Гүлнура Жокшибаевна. Улан Эсенбекович, мен мындай кылайлы, негизи бул тармакты мен жакшы түшүнөм. Мына бүгүнкү күндө буларда азыр четкий анализ бар да, эмгек рыногуну анализдешет. Бүгүнкү күндө кандай кесипкөйлөр керектигини. Себеби мына бизде бүтүрүүчүлөр жок окуу жайды бүтүрүп аябай көп. Но алардын бир 5 же 10% эле бүгүн жумушу менен камсыз болуп атат, өзүнүн алган адистиги боюнча. Калганы бүт жумушсуз калып атат. Бирок ошолорду алдын ала, мына бул жерде чечимибизде бар экен, ушу жакшы сунуш экен, ким берсе деле рахмат. Мектепте эле ушу багытты беришибиз керек да. Профориентация деп коебуз. Ошону беришибиз керек. Анан албетте бүгүнкү күндө эмгек рыногу өнүгүп атат. Биз жабдуулуктарды жаңылашыбыз керек. Көптөгөн лицейлерде бизде эски унаалар эле болуп турат да. Проекттер, жакшы проекттер бар. Ошол менен иштешип, ошо жабдууларды жаңыртып, анан ремонт маселесине. Мына бүгүнкү күндө 100гө жакын лицейиңер бар. Көптөгөн лицейлерде жылуулук жок. Мына көрдүңүздөр, кече кыш кандай катуу болду. Суук болду. Ошого эч мына карабай көңүл бурбай атасыздар да, ошону биринчи заматта ошону киргизгиле. Биз деле өзүнүн комитетте, бюджеттик комитетте карайбыз. Биз өзүнүн сунушубузду беребиз каржы министрине. Быйылкы жылга кандайдыр бир каражатты ошо лицейлерди жакшыртуу максатта киргизгенге. Себеби мындайча айтканда, кесиби бар биздин жаштарыбыз эртең көчөдө калбайт да. Эч болсо өзүнүн ушу тапкан, өзүнүн алган кесиптик билимдери менен өзүнүн жанын багат. Ошон үчүн ушул жакка силер көбүрөөк көңүл бурушуңар керек. Мен сизден суранып кетем. Ошон албетте ушу Улан Эсенбекович, ушу боюнча мага кийин бир маалымат берсеңиз, кантип иштешейли. Каражат болсо келгиле, отуруп бирге чечишели. Эми бардыгын бүтүрө албасак да, хотя бы жылына бир 10дон 15тен лицейлерди киргизели. Биз силерге жардам берели ошо боюнча. Анан бир сунушум бар эле, кандай дейсиз, Уланбек Эсенбекович? Мына бар жок каражатка такалып атпайбы? Анан мына бизде көптөгөн окуу, жогорку окуу жайларыбыз бар. Ошол эле ОЖГУ, национальный университеттер, ошолордун бюджеттери чоң. Билесиз, өзүңүз жакшы билесиз. Но ошол бюджеттеги турган акчаларды бүгүнкү күндө булар ашчы жакка иштете албайт да. Ошону кандайдыр бир көбөйтүү максатында бир менеджерский подход кылып, ошолорду баалуу кагаздарга же банктарга депозиттерге салып туруп, ошону көбөйтүп, ошол түшкөн акчаны ошо биздин балдарды чет мамлекетте окутканга же силерге жардам максатында бир кандайдыр ички өзүңөрдүн ремонтторуңарды, ошол эле лицейлерди, ошол эле мектептерди, бала бакчаларга жумшасаңар болбойбу? Мен ойлойм, мыйзам ага мындай жол бербейт дегенге мен узакмын. Эми бул все-таки ошол бюджетный деньги, ошол эле государственный банктарга салып, депозиттерге, ошону кандайдыр бир жылына чүккөн каражаттарды кайрылуу өзүңөргө иштетсеңер. Кандай дейсиз? Сөзсүз жакшы сунуш экен. Ректорлор менен буну талкуулап туруп. Келиңиздер, ошону бир мыйзам болсо, мыйзамга өзгөртүү киргизели, болбосо бир токтом менен ошону бекитип берип, бир ойлонуп көрсөңүздөр. Рахмат.